Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар. Эгерде бир адам мечитке шыпыргы көтөрүп келип, ушул шыпыргы менен мечитти тазалап, соо унумага дуа кылып коюңуздар деп арнап кете турган болсо, кайсыл бир адам ошол шыпыргыдан бир чыбыгын сындырып, тишини чукуп пайдаланса, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, ал дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын бардыгынан кечирим сурап чыгыштык мойнундагы бир чоң милдет болуп калат. Себеп дегенде, дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын бардыгы ошол мечитке келип намаз окуганга, ибадат кылганга акысы бар. Эч бир мусулманды мечиттен төшүнөн түртүп чыгарганга акысы жок жана укугу дагы жок. Ошондой эле 7 миллион адам жашаган өлкөнүн казынасына кол салыштык, бүткүл 7 миллион адамдын бардыгынан кыямат күнү кечирим сурап чыгыштык бул чоң милдет болуп калат. Эгерде кыямат күнү адилеттүү сот жүргүзгөн Аллах Тааланын алдына барганда 7 миллион адамдын бардыгы мени кечирет. Мен бардыгынан кечирим сураймын, бардыгын кечиртемин деген ишеничиң болсо, бир бармагыңды эмес, 10 бармагыңды тыгып өлкөнүн казынасынан жей бергиниң. Ал эми кыямат күнү жанагындай коркунучту көргөндө сени кечирер бекен, кечирбес бекен, ошону бир эстеп койгуну. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.